Үстүбүздөгү жылдын 9 декабрында башкы имараттын кичи жыйындар залында жазуучу, публицист Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Матисаков Абдиламит Мурзаевич журналистика факультетинин студенттерине өзүнүн чыгармачылык жолун жана Матисаков мектеби жөнүндө баарлашуу жолугушууну өткөрдү. Жолугушууда профессор Абдиламит Матисаков студенттерге өзү жөнүндө кыскача маалымат берип, журналистикага кантип аттанганы жөнүндө сөз кылды. Эми Матисаков мектебинин жаралышы бул өзүмдүн студенттерим идеясын айтты да. Анткени алар чыгармачылыкка аябай берилген. Ошол студент кезинде эле чоң кадамдар жасай башташты. Анткени алар баягы чыгармачылык темаларды бергенде эссе жазышуу, эсседен ашырып аңгеме жаза башташты да. Анан ошол аңгемелери абдан мага көңүлүмө төп келип, алардын баарын башын бириктирип, анан кийин талкуулап, мыктысы мыкты деп, ортосун орто деп, ошентип талкуулап, анан кийин ошо мектепте аябай чыгармачылык бир өзүнчө бир атмосфера түздүк да. Анан кийин ал жерде студенттер маселен 6-7 жыл болуп калды агачы. Анан ошол мыкты жазган аңгемелерин биздин азыркы республикага белгилүү 20 000 тираж менен чыгып аткан Жетиген журналына жарыялап жүрдүк да. Анан бүгүнкү күнгө чейин мына Жетиген журналына бир 50дөн ашык аңгеме чыкты да. Алардын көпчүлүгү ушу Матисаков мектеби деп өздөрүнүн подписинен кийин Матисаков мектеби деп коюшат да. Анткени ошолордун баардыгы ошол мектептин окуучулары аркылуу, студенттер аркылуу талкууланып, мыктынын мыктысы гана журналга сунуш этилет да. Анан кийин бүгүнкү күнгө дагы мына улантып атабыз. Жаңы курстар кошулуп атат, жаңы күчтөр келип атат. Анткени чыгармачылыктын тематикасы да кеңейип атат. Буюрса дагы иштей беребиз. Анан мен ойлоп атам да, ушул көп аңгемелердин баары топтоп бүгүнкү күндө ошо булак көрсөң көзүн ач деген темада бир китеп чыгаралы деп атабыз да. Ошо китебибиз Кудай буюрса факультеттин бир сыймыгы болуп, ошонун бир мындай бир көрүнө жеринде турса, келген кеткен биздин факультет даңктуу факультет да. Ошо даңктуу факультетте ошол келген меймандарга ошо китептен берип турсак, бул эң сонун болот да. Ошо китепке катышып калганга мен дайым балдарымды үгүттөп атам, аракет кылгыла. Анткени жакшы нерсе эч жерде калбайт. Кудай буюрса. Студенттер өздөрү даярдап келген кызыктуу суроолорун узатып, агайдын колунан белектерге ээ болушту. Жолугушуунун соңунда журналистика факультетинин студенттерине ийгилик каалап, Матисаков мектебине чакырды.